Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис Мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Снаряд түшкөн. Тажикстандын кол салуусунан үйү жараксыз болуп калган жаран жаңы үйгө кирди. 14-17 сентябрдагы чек ара окуясында үйүнө снаряд түшүп, үйү жашоого жараксыз болгон Баткен шаарынын тургуну Бегали Рахманбердиевдин турак жайы толугу менен бүткөрүлдү. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Жаңы жыл алдынан пайдаланууга берилген турак жай менен 31 декабрь күнү Абдикарим Алимбаев жана Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча президенттин атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов таанышып чыкты. Облус башчысы үй ээлерин жаңы өргөлүү болушу менен куттуктап, кут алып келген үй болушуна тилектештигин билдирди. Булак Серепкежи. Жаңы жыл түнү жол кырсыгынан милиция кызматкери каза болду. Бишкек-Нарын Торугарт жолунда катталган жол кырсыгынан Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери каза болду. Маалыматты мекемеден тастыкташты. Маалыматтарга таянсак, кырсык Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолундагы айланма жолду 31 декабрдан 1 январга караган түнү болгон. Анда Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа кырсыкка кабылган. Булак Суперкежи. Ошто өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырып, мыйзамсыз иш-аракеттерди жасаганга шектелген жаран кармалды. Маалыматты бүгүн 2 январда УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалымдалгандай, кармалган жаран Кара Суу районунун тургуну болгон, ал тергөө камак жайына киргизилди. Өзүн атайын кызматтын кызматкери катары тааныштырып, өлкө жетекчилиги менен тааныштыгы бар экенин көрсөтүп, мыйзамсыз иш-аракеттерди кылып жүргөн жаран такталып, сот жообуна тартылды. Такталган маалымат боюнча, анын психологиялык таасир көрсөтүүсүнүн натыйжасында кадастр мекемесинин кызматкери 0,65 гектар жерге мамлекеттик сертификатты мыйзамсыз каттаткан. Бул ишке байланыштуу жаран шектүү катары айыпталууда. Жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында анын жашаган жеринен жерди пайдалануу жаатындагы ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы бар экенин көрсөткөн материалдар табылып алынды деп жазылган атайын кызматтын маалыматында. Учурда УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан кылмыштуу топтун башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча ыкча миликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Суперкежи. Өзбекстанда дарыдан 19 баланын каза болушу. Мирзиёев аткаминерди иштен алды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев КРВге каршы дары каражатынан 19 баланын каза болгондугуна байланыштуу фармацевтикалык тармакты өнүктүрүү боюнча агенттиктин жетекчиси Сардор Кариевди кызматтан бошотту. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Шерзод Асадов Телеграм каналына жазып, Мирзиёев бул кырдаалды катуу сынга алганын белгиледи. Самарканд менен Кашкардариядагы балдардын өлүмү бул аймактарда көзөмөлдөн жоктугун көрсөттү. Мен фармацевтикалык агенттиктин башчысы Кариевди кызматтан алдым. Буга күнөөлүүлөрдүн баары мыйзам алдында жооп берет деген президент. Кариев агенттикти 2019 жылдан бери жетектеп келген. Ага чейин ал Журабек Лабораторияс дары-дармек компаниясын 15 жыл башкарган. КРВге каршы Док 1 Макс дары каражатынан 18 бала каза болгондон кийин Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик коопсуздук кызматы кылмыш ишин козгогон болчу. Күнөөлүүлөр аныкталса, 18 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул окуя боюнча дары каражатын импорттогон тараптын өкүлдөрү жана дары каражаттарын стандартташтыруу илимий борбору жоопкерчилиги чектелген компаниясынын кызматкерлери кармалган. Тергөө иштеринин алкагында өткөн изилдөөлөр балдарга чыгарылган бул каражатта уулуу этиленгликол бар экендиги аныкталган. Бул зат микроскопиялык дозада гана колдонулат. Ал негизинен жардыруучу заттарды, автоунаанын кыймылдаткычтары үчүн антифразиттерди жана айнек чуучу каражаттарды, айрым желим буюмдарды даярдоого колдонулары белгилүү болгон. 29 декабрда Кашкардария облустук прокуратурасы Док 1 Макс каражатынан дагы бир бала каза болгондугун маалымдаган. Муну менен каза болгон балдардын саны 19га жеткен.
Спутник Өзбекстан агенттигинин маалыматына ылайык, Индия өкмөтү Dog-1 Max дарысын өнүктүргөн Marion Biotech ишканасы боюнча иликтөө иштерин баштаган. Иликтөө иштерин Уттар Прадеш штатынын баңгизаттардын үстүнөн көзөмөл жүргүзүү жана лицензиялаштыруу башкармалыгы жүргүзүп жатат. Мекеме Өзбекстан өкмөтүнөн каза болгон балдар тууралуу маалыматтарды сураган. Булак Спутник KG. Украина армиясы Химарс ракетасы менен Макеевкага сокку уруп 63 киши көз жумду. Украина куралдуу күчтөрү Россиялык аскерлердин убактылуу жайгашкан Донецк элдик республикасынын Макеевкасына сокку уруп, натыйжада 63 адам көз жумду. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Маалыматта сокку Химарс салттык от реактивдүү тутумунан жасалганы айтылат. Украиналык аскерлер 6 ракета учурушкан. Экөөнүн мизи кайтарылганы белгиленди. РФ Коргоо министрлиги курман болгондордун жакындарына керектүү жардам көрсөтүлөрүн убадалады. Макеевка түндүк чыгышынан Донецкинин борбору менен чектешкен шаар. Булак Спутник KG.